Ак Баш айылынын тургуну Нуржамал Байматова маркум жолдошуна багыштап аш өткөрмөк. Бирок ага сарпталуучу каражатты айылындагы көчөнү оңдоп түзөгөнү жумшап жатат. 600 метрге созулган жолго 50 машина шагыл төктүрүп, атайын техника менен тегиздетүүдө. Şu көчө мен кожайынымдын атындагы көчө. Аяк бияга 200 миңдей акча кетти. Ошону неме кылсам деле аш деле өтүп кетет эле. Бирок ал 1-2 күндө эле нерсе да. Эми бул түбөлүктүү нерсе. Ошон үчүн ошонун атына коюп неме кылдым да. Şu жолду. Эми башкалар да ушундай жол, көпүрө, башка нерселер суу чыгарып берсе, кана жакшы болот эле. Президенттин жарлыгын ишке ашуусуна салым кошом деген Нуржамал эненин демилгесин уул кыздары менен туугандары колдоого алган. Президенттин жарлыгы 54-нчы жарлыгына ылайык ушул карап көрүп туруп ушул элге өзүбүздүн көчөгө бир соопчулук иш кылайын деп макулдашып биз менен ушундай чечиштик да. Hem шындыгында бул биринчиден элге кызмат кылуу, элге соопчулук кылуу деген бир жакшы баягы мусулманчылыктын дагы шариятында ушундай айтылат. Аны экинчи жагы ошо бизге окшогон патриот инсандар, ушул жеңеме балдары ошо президенттин жарлыгын эл колдобосо ким колдойт? Жарлыкка ылайык ар бир жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарында атайын жобо иштелип чыгып, ашыкча ысырапкорчулукту болтурбоо боюнча иш алып барылууда. Жобону бузган тараптарга 200 миң сомго чейин ар кандай көлөмдө айыппул каралган. Айылдын эң бир көрүнүктүү аксакалдары менен 2 жолу чоң жыйналыш өткөрүлдү. Жыйналыш өткөрүп, адам каза болгондо эле сойбой, ушу жылдыгына чейин эч нерсе сойбогонго аракет кылып, ушу ысырапкерчиликти токтотконго аракет кылууда. Ачыгын айтайлы, Ак Баш айылында 6 киши каза болду. Даже ар бир каза болгон кишиге мурун жылкы, бодомал сойчу эле, азыр эч кандай аны сойдуртпай, даже кой да сойдуртпай атабыз. Кырк, пайшамбалык айттык дегенде токтоттук. Үй бүлөлүк салттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү чаралары жөнүндө президенттин жарлыгынын аткарылышы боюнча көзөмөл күчөтүлгөн тартипте. Жалал Абад облусунда буга чейин 6 айлык жыйынтыктын негизинде кемчилик кетирген бир катар мамлекеттик кызматтык адамдарга эскертүү сөгүш берилип, жумуштан алынган жетекчилер болгон. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.